эгерде сиз бушайман болгонду каалабасаңыз, анда кайсы бир жакшы иш кылсаңыз Алла үчүн кылыңыз. Биз качан бушайман болобуз, качан өзүбүз үчүн кылсак, Алла үчүн кылсак, кайгырбайбыз. Мен буга жакшылык кылдым, жакшылыгы кайткан жок. Наоборот, мен жакшылыгымды кадырлаган жок. Дагы андан ашытып туруп мага кайра жамандык кылды. Мейлиби? Мен Алла үчүн кылгам, ошон үчүн кылганыма мен кайгырбайм. Кылганыма мен пушайман болбойм. Булма мен будан кайтабы, кайтпайбы мага кызыктырбайт. Алладан кайтат. Ошон үчүн кимге кандай жакшылык кылсак, туган Алла үчүн кылайлы. Бирөөгө жардам берсеңиз, курсагын тойгозсоңуз, кийим алып берсеңиз, дары-дармек алып берсеңиз, жакшы сөз айтсаңыз, жакшы каалоо айтсаңыз, жакшы патаңызды берсеңиз, кажетін бүтүрсөңүз, муктаждыгын бүтүрсөңүз, проблемасын бүтүрсөңүз, Алла үчүн бүтүрүң. Алла үчүн иш кылың жакшы. Вот ошондо анан не болбойт экени? Кайгырбайт экенбиз. Эгерде биз пенде үчүн кылсак, ал бүгүн эртеге салам берсек, салам бербей койсо, ошо күнү бизге кыямат башталат. Не башталат экени? Ошо күнү биздин давление, ошо күнү анан биз бузула баштайбыз. Мен путуна тургуздум эле, мына бүгүн карачы эми. Саламга дагы келбей калыптыр. Болбосо кече носкиси жыртык болчу, кесе курсагы ачка болчу, көчөдө калган болчу. Мен буну мындай кылсам, мени мындай кылды деп, анан биз тапкан сооптордун баарын жок кылабыз. Ошол ушак менен, милдет кылыпчы, мен мындай кылдым деп, тапкан сооптун баарын жок кыласыз. Куранда Алла Таала айтып койгон, милдет кылбагыла. Ким милдет кыла турган болсо, жакшылыгын аркасынан анда соопту жок кылат. Ушуга чейин айтып койгон, эгерде бирөөгө жакшылык кылсаңызчы, Алла үчүн жакшылык кылыңыз, милдеттенбеңиз. Эгерде мындайда милдеттене турган болсоңуз, бирөөгө жакшылык кылбай эле койгон жакшы. Бирөө жардам сурап келди, жакшы сөз айтып эле, кечирим сурап коюңуз, жок деп. Ушул жакшылык кылып туруп, аркасынан милдет кылгандан жакшыраак экен да. Түшүнүктүүбү? Бирөө жакшылык кылдыңыз, аркасынан милдет кылган, ушуга караганда жакшылык кылбай эле, мен жакшылык кыла албайм, мени кечирип коюңуз деп эле кетип калган, ушул жакшыраак экен. Коулун ма'руф, ва мa'дил. Коулун ма'руф, ушундай жакшы сөздү, же болбосо азыркында кечирим сурап койгонду, бул жакшыраак дейт. Садака берип, аркасынан жакшылык кылып, милдет кылгандан көрө жакшыраак дейт.